пайда болгон ажыр соолукторду Нокен районунун тургуну Райхан Наркулованын баласы Шарабидин уулу Бекмырза 2022 жылы сентябрь айындагы Баткен окуясында каза болгон. 26 жаштагы Бекмырзанын ошол жылы октябрь айында үйлөнүү тою болмок деп эскерет. 26 жашта болчу. Ошо өзүнүн кесиби менен ошо Баткенге иштейм деп кетип, ошо жактан каза тапты. Эч ата-эненин башына мындай күн салбасын. Ошо иштегендерге да баарын ийгиликтер каалаймын. Үйлөнөм деп өзү деле билип калган, ошо шашылып калды эле. Октябрьчи той болот деп отурганбыз да. Бүгүн 22 февралда ата мекенди коргоо күнүнө карата өткөндөр даңталмайын тирүүлөр барталбайт аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Анда Баткен окуясында каза болгон баатырлардын ата-энелерине министрликтин мээримдүү эне медали жана Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн алкыш баракчалары тапшырылды. Райхан эже баласын үйлөйүн деп кызына сөйкө салып эртең той кылабыз деген учурда баласы окко учкан. Армиядан келишине bir cuma 10 gün kalganda şunda soğuş bulup ketip tilefe karşı kaza olup kaldı. 19 yaşında olup kalıptı şunda. Baldarın en çoğun olçu. Yakşı arazı mesminem peşinesine yazgan eken. Hem Allah'dan da. Бул 10 класстын окуучусу Альбина Кенжебаева. Куралды 7 секундта чачып, 17 секундта жыйнады. Окуучунун айтымында мекенди коргоо бул мырзалардын эле эмес, айымдардын да колунан келет дейт. Мекенди сүйүүгө багытталган бүгүнкү иш-чара окуучулардын патриоттук сезимин ойготуп, ар бир өспүрүмдү аскерге барууга шыктандырат дейт катышуучулар. Бир жыл барып армияга служба этип келсе, өзүнүн мисалы мырза экениндей сезишет да, ал жактан руханий динде, маданиятинде баягында алышып, адамдар мисалы мужчина болуп чыгышат да ал жактачы. Керектүү ойлошот, только эркектер кылыш керек депчи. Если ушунчалык жүрөгүңдү Кыргызстан деп согуп турса, конечно, балдар эмес, кыздар деле коргосот. Биз дагы мекенди сүйүүгө жана мекеге кызмат кылганга чакырган дух берди. Биз дагы эми убакыты келгенде биз дагы мекенди сүйүүгө мекенге кызмат кылабыз эми. 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата майрамдык иш-чара Жалал Абад шаарынын милициясы тарабынан белгиленип, Жалал Абад шаардык мэриясы жана билим берүү бөлүмүнүн колдоосу менен ишке ашырылган. Терс окуялар болуп атат, аптекалык наркоманияга түшүп кетип атат. Ошолорду ушундай терс көрүнүштөн алып чыгуу максатында аларды патриоттулукка, мекенчилдикке үндөө болуп саналат. Биз өткөндөрдү бартабасак, тирилөрдү эч качан дантай албайбыз. Ошон үчүн ар бир 23 февралда салтка айлантып, өткөндөрдү эскерип туруп, анан баштасак деген чакырык менен ушул иш-чараны баштадык. Акыркы учурларда мектеп окуучулары арасында наркотикалык заттарды колдонуу, топтошуп мушташуу фактылары көп катталып жаткандыгы жашоонун ачуучундугу. Ошондуктан келечек муунду жаман жолдордон оолак кылуу үчүн ата-энелер, мугалимдер жана укук коргоо кызматкерлери биргеликте иш алып баруу зарылдыгы айтылды. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.